2026 жылы 20-30% гана мекендештерибиз квартира алууга аттанып аракет кылып жатышат. Бүгүнкү күндө банктын пайызы кандай болуп жатат? Кыргызстандын жарандары готовый, даяр кирип жашай турган квартираларды канча пайыздан алып жатышат? Жана ошондой эле Кыргызстандан кыймылсыз мүлк боюнча сиздерге айтып өтөм дегенмин. Бүгүн ошолор жөнүндө токтолуп айтам жана ошондой эле эң көп келген суроолорго жооп берем. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? Мен Самара Нарматова, KG недвижимость агенттигинин негиздечүүсү жана ошондой эле Россия Федерациясында биздин кыргыз мекендештерибизге үйлүү кылып, үй алып берип жана ошондой эле алган үйлөрүн сатып берүүгө жардам берип келем. Бүгүнкү күндө эмне үчүн 20-30% мекендештерибиз үй ала алат деп айтып атканымдын себеби бар. Себеби башка жылдарга салыштырмалуу азыркы 2026 жыл аябай үй алуу процесси азайды десем жаңылышпайм. Ошон үчүн дагы YouTube'га көп чыкпай калдым, бирок ошого карабастан ар ай сайын биздин мекендештерибизди турак-жайлуу кылып, үйлүү кылып, видеолорун Instagram баракчамда бөлүшүп келем. 20-30% адамдар рисковать этип алышыбыз керек экен же документтери так болгондор токтоосуз үй алып жатышат. Ошол учурда дагы эгерде 2026 жылы успеть этип үй албай кала турган болсоңуздар, 2027 жылы аябай рынок өзгөрүшү мүмкүн. Себеби дегенде бүгүнкү күндө проценттик ставка бийик болгондугуна байланыштуу үйлөрдүн баалары деле ошол учурга карабастан кымбаттады деп айта алам. Мурун 2021-2022 жылы Москванын ичинен 10 миллионго 2 бөлмөлүү 45 квадрат метр квартира алсак, азыркы күндө 32-34 квадрат метр бир бөлмөлүү батирди дагы 10 миллионго алуу кыйын болуп атат. Бүгүнкү күндө 10 миллионго андай батир жок деп айта алам. Ал эми Москвага кирген, Новый Москва, прописка Москва, бирок метрого алысыраак жерлерден тапса болот 3 бөлмөлүү 10 миллионго. Бирок ошол эле учурда эске алышыбыз керек, метронун жанында болбойт. Именно метронун жанынан алабыз десек, андай баага уже үй чыкпайт. 2027 жылы эгер банктын пайызы 10%га түшө турган болсо, орто эсеп менен үйлөрдүн баалары 20-30%ке чейин кымбаттайт. Ал эми ошол эле учурда биздин мекендештерибиз азыр бийик ставка менен алганы менен ставканы түшүрүп, рефинансирование кылып, дагы төлөмдөрүн жана жылын кыскартып алганга мүмкүнчүлүк бар. Азыр бардыгы сиз үчүн кымбат көрүнүп жаткан болсо, мурда деле ушундай болчу туугандар. 2020 жылы карантин учурунда мен өзүм квартира алып калдым ошол кезде. Бир жакшы вариант чыгып калды. Трехкомнатный 3 миллион 200 алганмын. Элдер айткан, бул карантин болуп атса эмнеге үй алып атат деп. Азыр ошол квартиралардын баасы аябай өскөн да, 3 эсеге деп айта алам. Ошол учурда дагы кыйын болгон, кымбат болгон, бирок ошого карабастан убакыттан уттурбайын, жакшы вариант деп алганга аракет кылган ошол маалда дагы элдер. Ал эми бүгүн сизге 120 миң, 130 миң кымбат көрүнүп аткан болсо, 1-2 жылдан кийин бул акчалар арзандай эле болуп калат. Ошон үчүн эгер мүмкүнчүлүгүңүз болуп, расмий түрдө иштеп, Россиянын аймагында жашайм десеңиз, анда аракет кылып алсаңыз болот. Ал эми бүгүнкү күндө проценттик ставка боюнча айта турган болсом, семейный ипотека менен 6%дан алсаңыздар болот. Эгер Россиянын жараны болуп, 7 жашка толо элек балаңыздар болсо, анда семейный ипотека менен новостройкадан бүт элек үйлөрдөн алсаңыздар болот. Ал эми вторичканын ставкасын айта турган болсом, даяр кирип жашай турган квартиралардын ставкасы бүгүнкү күндө 18-ден 20%га чейин болуп жатат. Центробанк 14-тө 25%га түшүрдү, бирок банктар азыркы учурда андай ставкага түшүрө элек. Ал эми Кыргызстан боюнча айта турган болсом, Кыргызстандан рассрочка кылып алсаңыздар болот. Эгер баштапкы төлөм 20-30% болсо, жакшы, ишенимдүү, сиздерге ачкычын бере турган, документтери баары жакшы болгон застройщиктерден алсаңыздар болот. Мен өзүм да Кыргызстанга барып квартира алып келдим. 2-июлда алдым Кыргызстандан бир бөлмөлүү. Практикада эми өзүм документ менен иштеген үчүн эч кандай кыйынчылыктар болгон жок. Бирок ошол эле учурда үй алыш Кыргызстандан Россияга караганда бир канча кыйын экен деп айта алам. Себеби документ жаатында туура эмес моменттер болду, өзүмдүн башыман өткөн. Ал эми андан сырткары оформление кылгандагы өзүнө жараша ситуациялары болот экен. Эгерде жакшы вариант издеп, эч кандай эртең проблема жаралбай турган
варианттарды издесеңиздер, анда биздин агенттик аркылуу Кыргызстандан дагы үй ала аласыздар. Кыргызстан боюнча айта турган болсом, мисалы азыр көп эле мекендештерибиз Россия Федерациясында иштеп, Кыргызстандагы ипотекаларын төлөгөндөр аябай саны көп мен билгенден. Ошол эле учурда айткым келет, эгер Россияда жумуш жакшы болбой калса, Кыргызстанга барып, ошол ипотеканы төлөштө эле бир нече кыйынчылыктарды жаратышына көзүм жетти да. Ошон үчүн бир нерсени жасаардан мурун сөзсүз түрдө ойлонуп, анан аракет кылыңыздар. Анан ошончо топтоп барган акчаңыздарды Кыргызстанга барып, болбогон бир компанияга төгүп, ал компания бүтпөй же үйүңөр бүтпөй кала турган болсо, андан өкүнүчтүү нерсе жок. Себеби сиздер уже төлөбөй кое албайсыздар. Төлөсөңүздөр ал үйдүн ачкычын ала албайсыздар. Ушундай нюанстар аябай көп экен. Ушул жөнүндө айта алам. Ошон үчүн Россияда иштеп, болушунча эгер Кыргызстанда үйүңүздөр болсо деле эртерээк төлөп бүткөнгө аракет кылыңыздар. Мен ар бир инсанга айтат элем, эч кимдин ипотекасы болбосун. Ипотека бул биз үчүн болгону бир мүмкүнчүлүк да. Бүгүн аласың, болушунча акчаң чогулат, төлөйсүң. Азыр күчүбүз бар, жашпыз, аракет кылсак болот. Баардык нерсе жаш кезиңде кылып алганга эмне жетсин, Анан эртең 50-ке, 60-ка чыккандан кийин бул нерселердин баардыгын кылыш өтө кыйын болуп калат экен. Себеби жашың өткөн сайын мурдагыдай күчүң жок, мурдагыдай алың жок, мурдагыдай нерселерди жасай албай калат экенсиң. Ошон үчүн эгер жаш болсоңор, аракет кылып азыртан үй алып, аны төлөп Кыргызстанга сатып кетсеңиздер дагы болот. Эң көп келген суроолорду айта турган болсом, чын эле Россиядан Кыргызстандын жарандыгы менен үй алса болобу деген суроону күн сайын эң жок дегенде 10 адамдан 30 адамга чейин узатат. Чын эле силер Кыргызстандын жарандыгы менен алып бересиңерби деген суроо көп келет. Албетте биздин агентство 90% кардарлары именно Кыргызстандын жарандыгы менен ар кандай кыйынчылыктарга карабай, банктан одобрение алып, үй тандап, сделкаңарды чыгарып, колдон келишинче сиздерге жардам берип келебиз. Андан кийинки дагы көп суроолор бар. Мисалы, баштапкы төлөмү жок алсак болобу? Баштапкы төлөмү жок алсаңыздар болот Россиядан. Ал эми Кыргызстандан ала турган болсоңуздар, сөзсүз 20-30% баштапкы төлөм акчаңыздар болуш керек. Негизи Кыргызстандан үй ала турган болсоң, өзүңдүн наличка акчаң менен барып эле даяр кирип жашай турган үй алганга эмне жетсин. Бирок ошол үй алууга акча чогултканга чейин үйлөрдүн баалары аябай өсүп кетип атпайбы? Ошондо бизге Россияда иштей турган болсок, үй алып, жашап, төлөп, анан эгер Кыргызстанда жашоону уландырабыз дей турган болсоңуздар, сатып барсаңыздар, ошол өзүңүздөр акчаңыздар менен барсаңыздар, даяр квартирага кирип жашай турган алып жашасаңыздар болот. Дагы көп келген суроолордун бири, расмий түрдө, сөзсүз түрдө Кыргызстандын жарандыгы иштеш керекпи? Албетте, Кыргызстандын жарандарына расмий түрдө иштесе гана одобрение берет. Андыктан 3 айдан аз эмес болуш керек акыркы место работаңыз. Анда биздин агенттиктен ала аласыздар. Микрозайм боюнча дагы айта кетейин, себеби микрозайм боюнча дагы көп суроолор келет. Мен алып төлөбөй койгонмун, мага банктан одобрение чыгабы деп. Албетте, эгер убагында төлөбөгөн болсоңуздар, сиздерге эч кайсы банк одобрение бербейт. Ал эми алып, 3-4 жолу алып, эми керек болуп калганда алып, анан аны төлөп, азыр үй алууга чечим кабылдап үй алам деп аткан болсоңуздар, анда эч кандай көйгөй жаратпайт. Бирок мына акыркы учурда болду бизде. Кардарыбыз келди, аябай көп микрозайм алган. Прям список, целый список, акыркысын мартта төлөгөн, ошо менен пока алган эмес. Андай учурда банк эмне үчүн коркот? Себеби бууда туруктуу доход жок дегенди билдирет да. Албай келгенден кийин, отказ болгондон кийин келди. Айтып атпайбы, туугандарым сураса, алып берейин, сага зарык болуп атса, бирок ушунча күндө төлөп коесуң деп алып берчүмүн дейт. Действительно стабилдүү жумушу бар, повар болуп иштейт, андан сырткары топтогон 4 миллион акчасы бар, бирок тилекке каршы банктан одобрение чыкпай калды. Демек, микрозайм алардан мурун, майда кредиттерди алардан мурун жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. Ал сиздерге кийин зыянын тийгизбейби деген сыяктуу. Микрозайм золотая коронадан такыр албаңыздар. Эгер ала турган болсоңуздар дагы, 1-2 жолу алсаңыздар, анын эч кандай зыяны жок. Ал эми ар дайым алып, ошо менен достошсоңуздар, банк сиздерге келечекте одобрение бербей кыйнайт. Андыктан сөзсүз ошол нерселерге көңүл буруңуздар. Биздин агенттик аркылуу айына жок эле дегенде 10дон кардарыбыз үйлүү болот. Акыркы учурларда YouTube'га ошол видеолорду чыгарыш дагы мен үчүн бир аз кыйынчылыктарды жаратып атат. Себеби
ютубка такыр убакыт бөлүп ушул видео тартканга колум бошобой атат да, чындыгындачы сиздер менен бөлүшкүм эле келет. Кыска видеолорду анча мынча чыгарып атам. Буюрса аракет кылып дагы мурдагыдай күч топтоп, мурдагыдай билесиздерби, мурда мен ар 2 күн сайын почти ютубка видео чыгарчумун. Азыр ошол энергия менде жок. Анан сиздерден колдоо күтөм. Мага катталып, жакшы ой пикириңиздерди комментарийге калтырыңыздар. Мен дагы сиздер менен тез көрүшүп турайын ютуб аркылуу. Адамдын көңүлү бир кичинекей эле сөздөр го, мисалы жакшы сөзүңүздөр мага колдооңуздар, кадимкидей ошону сезем. Андыктан комментарийге сөзсүз өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазыңыздар. 2026-жылы үйлүү болом деген мекендештердин баардыгына үйлүү болуу насип этсин. Мен болсо акыркы учурларда инстаграмга көбүрөөк көңүл бөлүп, ошол жака басым жасап, ошол жакты көбүрөөк алып барганым үчүн ютубка чындыгында убактым жетишпей калып атат. Бирок ошого карабай бүгүн сиздер үчүн атайын сонун ушул видеону тартып отурам. Пайдалуу болду деп ишенем. Мага катталып алыңыз, алдыда дагы сонун маалыматтар менен бөлүшүп турам. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.